أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Geçen sağızda olan tavız tezkiye jönünde aytamiz. Tezkiyenin anlatması. Tezkiye degan bu ne? Tezkiye emneni үйрөтөт. Aşılar jönünde aytamiz. التزكية صلاح الإنسان بطهارته من السوء والباطل وارتقائه في الخير والحق. Tezkiye degan bu adamdın oңолуусу дейт. Bitaharatihi min as-su'i wal batil. Bul jaman кылык жоруктардан, туура эмес иштерден, туура эмес түшүнүктөрдөн, туура эмес ишенимдерден, туура эмес амалдардан тазаланып, жакшылыкка, сооптуу иштерге, сооптуу кандай нерсе болсун ошолорго жете турган болсо, ошол даражага жете турган болсо, мына ошону тезкие деп коет экен. Ол өзүнүн жан дүйнөсүн тазалаган, жүрөгүн тазалаган, дене мүчөлөрүн тазалаган, күнөөлөрдөн сактанып, күнөөлөрдү таштап, анан ибадаттарды жеңил кыла ала турган даражага жеткенди мына ушул тезкие деп коет экен. Эми тезкие жөнүндө Шамс сүрөсүндө айтат. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهر إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Бұл жақта қасам айтады. Қасам үшін қасамды негізінде бирөө сиздин сөзүңүзгө ишенбей аткан болсо, сизден шектенип аткан болсо, күмөндөнүп аткан болсо, мына ошол чорда ичилет негизи, касам ичет. Эми Аллах Таала ушундай бизге анан ушул касам ичкен учурда ушул айтып аткан сөзүңүздүн маанилүү экендигин да билдиресиз. Касам ичкен болсоңуз. Ошондой эле Аллах Таала бул буякта айтылып турган нерсенин өтө эле маанилүү экендигин билдирүү үчүн бир сүрөнүн башында эле 9 жолу касам ичет. 9 жолу касам ичет. Күндүн жарыгына, түнгө, айга, күндүн жарыгына, түндүн караңгылыгына ушундай 9 түрдүү касам ичип келет дагы, анан акырында айтат. Фa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Бул пенденин кыла турган жакшылык соопторун дагы, анан кыла турган жаман күнөө иштерин дагы үйрөттү дейт. Кайсы иштер туура болот, кайсы иштер туура эмес болот. Мына ошолорду үйрөттү Аллах Таала. Qad aflaha man zakkaha. Андан кийин айтат. Ким өзүн оңдой турган болсо, өзүнүн жан дүйнөсүн, жүрөгүн оңдоп, кылган иштерин, кулук мүнөздөрүн оңдоп, жакшы амалдарды кыла ала турган болсо дейт. Мына ошол пенде ийгиликке жетет дейт. Касам ичип келип айтат да. 9 жолу касам ичип келип айтат дагы, ошону айтат. Жакшылык жолду дагы, туура эмес жолду дагы Аллах Таала өзү үйрөткөн. Кайсысы туура, кайсысы туура эмес экендигин. Андан кийин ошол өзүн оңдой турган болсо, мына ошол пенде ийгиликке жетет дейт. Вакада хаба мен дасаха. Ким ул жан дүйнөсүн оңдой албаган болсо, дагы жаман кылык мүнөздөрдү, жаман иштерди кылып жүргөн болсо, өзүнүн жүрөгүн оңдой албаган болсо, анда ал пенде ийгиликке жетпейт дейт. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, денеде бир үзүм эт бар дейт. Бир муштум эт бар. Эгерде ошол бир муштумдай эт болгон оңдоло турган болсо дейт, анда бардык дененин амалдары, кылган иштери бардыгы оңолот дейт. Ал жүрөк дейт. Эгерде жүрөгүбүз оңдоло турган болсо, кылган бардык иштерибиз оңдолот экен. Эгерде жүрөгүбүз оңдолбой турган болсо, калган иштерибиз да оңдолбойт. Эми бул китепте биз айтканбыз, кече китепти баштаганбыз. Бул китепте биздин акылыбыз, анан акылдын вазифалары, акылдын тапшырмалары, акылдын милдеттери айтылат бул жакта. Tazkiyatul aqli bi fi'li ma yusiluhu ila al-haqqi wa ma yamna'uhu min al-wusul ila al-haqq. Анан акылды тазалоо, акылды тазалап, акылды тазалайбыз да, анан ошол акыл менен туура акыйкатты үйрөнүү даражасына жетебиз. Жана ошондой эле бизди кандай нерсе ошол акыйкатты үйрөнүүгө жетелейт. Акыйкаттан эмнелер тосот бизди, биздин акылыбызды, мына ошолорду айтат бул жакта. Эми акылыбызды тазалоонун бул башка бул жакта денебиздин кыла турган иштерине кандай байланышы бар, мына ошолор жөнүндө айтат. Анан биз кимбиз? Биз кимбиз? Бизди ким жараткан? Анан ал бизди жаратуучубуздун кандай сыпаттары бар, кандай сыпаттарга ээ болуш керек, мына ошолор жөнүндө. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын даражасы жөнүндө, анан пайгамбарыбыз чындап эле пайгамбар бекен, ошонун далилдери, кантип билебиз пайгамбар экендигин. Анан пайгамбарыбызды эмне үчүн урматташыбыз керек, жакшы көрүшүбүз керек, эмне үчүн ээрчишибиз керек, анан эмне үчүн буйруктарына моюн сунушубуз керек. Анан биз кимбиз?
бул дүйнөгө эмне үчүн жаралдык, бул дүйнөдөн жаралгандан максат эме, бул дүйнөдө жөн эле күндө уктап туруп эле курсак тойгузуп же башка нерсе кылып ушинтип күн өткөзө бериш керекпи, же кандай, бул дүйнөдөн бир максатыбыз барбы? Мына ошолорду үйрөтөт бул жакта. Анан бул дүйнө жашоосу бизге эмне үчүн берилди? Эми бул дүйнөнү максат кылып жашасак болобу? Мисалы, жөн акча топтоп, үй салып, бала чага чоңойтуп, тарбиялап, ошол менен эле чектелебизби? Же башка дагы мындай бийигирээк максат кыла турган нерселерибиз барбы? Анан бул дүйнө бизге кандай жардам берет? Эми биз жаратуучубузду тааныдык, мисалы. Жаратуучубузду тааныдык, бул жаратуучубузга бул дүйнөдөгү байлыктарыбыз, калган башка нерселерибиз Аллах Таалага жетүүбүзгө, Аллах Тааланын сүйүктүү пендеси болуубузга кандай жардам бере алат бизге? Мына ошолор жөнүндө. Анан бул дүйнөдөн өткөндөн кийин каяка барабыз? Кээ бирлер айтышат, бул дүйнөдөн өлгөндөн кийин кайра эле башка бир жандык болуп, же куш болуп, же башка жаныбар болуп, бuyакта кайра жаралат дейт. Эми андай түшүнүктөр турбайбыз, бул дүйнөдөн өткөндөн кийин ошол каяка барабыз? Биздин акыбетибиз эмне болот? Кандай болот? Мына ошолор жөнүндө. Анан акырет күнүндө эмнелер болот? Аллах Таалага суроолор, Аллах Тааланын суроолоруна жооп беришибиз керек. Аллах Таалага сурак беришибиз керек. Анан башка пенделер менен, башка жаратылган нерселер менен кандай мамиледе болушубуз керек? Андан кийин биздин күнүмдүк жашообузга керек болгон эң аз дегенде канча илим алышыбыз керек? Канчалык илим алышыбыз керек? Именно кайсы илимдерге биз муктажбыз? Мына ошолор жөнүндө айтылат бул жакта. Анан пайгамбарыбыздын даражасы, пайгамбарыбызды эмне үчүн сүйүшүбүз керек бул жакта айттык, мына ошолор жөнүндө. Анан биздин тилибиздин, көзүбүздүн, кулактын, колдун, буттун, аврат жерлерибиздин, курсактын, булардын милдеттери эмне? Бул жөнүндө ушул жеп ичип, же болбосо башка нерселерди кылып, эки жакты карап, алаңдап ушундай жүргөн эле бул нерселер берилгенби бизге? Же башка бир милдеттери барбы бул денечелерибиздин? Мына ошолор жөнүндө айтылат. Анан илимдин фазилети, шахадат калимасынын фазилети, ашхаду ан ла илаха илlalloh, ашхаду анна Мухаммад расулуллах деп мусулман болобуз, ошентип мусулман болобуз. Эми ошол сөздүн кандай фазилети бар? Эмне үчүн айтабыз? Намаздын, даараттын фазилети, зекеттин, садаканын, ажылыктын, умранын, Куран окуунун, зикир кылуунун фазилеттери жөнүндө айтылат. Анан бул жакта кээ бир дубалар айтылат, күнүмдүк керектүү болгон дубалар. Мисалы, бир башыбызга мүшкүл түшкөн болсо, ошол нерсени чечүүгө бизге кандай дуаны айтышыбыз керек? Же болбосо мисалы, жаназанын дуасы, дагы башка бизге керектүү болгон, мисалы, эшикке чыкканда, киргенде, мечитке киргенде, чыкканда, дагы башка учурларда айтыла турган дубалар, жанагы маанилери, анан фазилеттери жөнүндө айтылат. Анан күнөөнүн коркунучу. Эгерде күнөө кылып жүрө турган болсо, бунун акыбети эмне болот? Кандай коркунучтар күтүп турат муну? Анан күнөөдөрдөн кантип сактанабыз? Күнөөдөн кантип сактанышыбыз керек? Күнөөгө сактана турган жолдорун айтып берет бул жакта. Анан чоң күнөөлөр жөнүндө айтылат. Андан кийин пенделердин арасында көп аткарыла турган күнөөлөр жөнүндө айтылат. Анан алардан кантип арылабыз? Мына ошолор жөнүндө айтылат. Анан кулук мүнөздүн даражасы, диндеги канчалык даражага, канчалык мааниге ээ кулук мүнөзүбүз? Мына ошолор жөнүндө. Анан кулук мүнөзүбүздү биз өзүбүздү оңдосок, оңдойбуз дедик, тазкия дедик, өзүбүздү оңдоо. Мына ошонун ичинде кулук мүнөздү оңдоо канчалык даражада? Эми башка бирөөлөр менен күнүмдүк жашообузда канчалык мааниге ээ биздин кулук мүнөзүбүз? Анан кээ бир кулук мүнөздөрдү, сыпаттарды кантип өзүбүзгө өздөштүрөбүз? Кантип өзүбүзгө сыпат кылып алабыз? Мына ошолор жөнүндө. Чынчылдык жөнүндө айтылат, жалганчылык жөнүндө, аманаткөйлүк жөнүндө, кыянаттык жөнүндө, адилеттүүлүк, зулумдук жөнүндө, кичипейилик жөнүндө, кибир деген башка бирөөнү өзүнөн төмөн санап, өзүн чоң санаган, мисалы, сабырдуулук жөнүндө, анан берешендүүлүк жөнүндө, ичи таандык жөнүндө, уялчаактык жөнүндө, уяттуулук жөнүндө, анан мээримдүүлүк жөнүндө, коркоктук жөнүндө, мына ошолор жөнүндө айтылат бул жакта. Андан кийин исламда бир туугандыктын канчалык даражада, диндеги бир туугандык канчалык даражада? Өзүңүздүн бир тууганыңыз менен, же болбосо диндаш бир тууганыңыз менен, же кошуна ушундай жалпы эле бир туугандык жөнүндө. Анан алардын акылары, алардын милдеттери, мына ошолор жөнүндө. Башка бирөөлөргө ыза бербөө, анан үммөттүн биримдиги, башкалар менен биримдикте болуу, анан башка бирөөлөргө осуят айтуу, мына ошолор жөнүндө айтылат. Ата энелерге жакшылык кылуу, анан жубайлардын ортосундагы жакшылыктар, балдарды кантип тарбиялайбыз, балдарга кандай жакшы мамиледе кылышыбыз керек, кандай жакшы мамиледе болушубуз керек, анан башка туугандар менен кандай мамиледе болушубуз керек, кошуналар менен мамиле, анан башка жака конокторго барып калсак кандай, ал жакта кандай тартипте болушубуз керек, кандай адептүүлүктө болушубуз керек, мына ошолор жөнүндө.
Анан социалдык тармактар, азыркы WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok мына ошолор жөнүндө айтылат бул жакта. Алар канчалык чукушубуз керек телефонду, канчалык кандай мамиледе болушубуз керек мына ошолор жөнүндө. Андан кийин эл башчылар менен кандай мамиледе болушубуз керек, же болбосо эл башчылар болгонбосо эл менен кандай мамиледе болуш керек, башка адамдар менен кандай мамиледе болушубуз керек. Анан мечиттин адептери, мечитте кандай адепте болушубуз керек. Анан акча жөнүндө, акча менен болгон байланыш, акча менен болгондогу адептер мына ошолор жөнүндө айтылат. Андан кийин бирөө жарым өлгөн болсо эми ал жакта эмнелерди кылышыбыз керек, эмнелерди кылса болбойт, эмнелерди кылыш керек болот, милдет болот, мына ошолор жөнүндө. Анан тамак аштын, жегендин, ичкендин ысырап кылбаш керек, мисалы мына ошолор жөнүндө дагы башка адеп, тамак аштын, жеген ичкендин кандай адептери бар, кандай тыйылган нерселер бар, мына ошолор жөнүндө айтылат. Жатканда, турганда, сыртка чыкканда, киргенде, анан спорт менен кандай байланышыбыз болуш керек, мына ошолор жөнүндө. Анан сапарга чыкканда кандай адептер бар, мисалы башка жаныбызда сапарда чогуу адамдар менен, же болбосо өзүңүз кандай тартипте болушуңуз керек, сапардын адептери, сапар жөнүндө айтылат. Анан башка жаныбарлар менен кандай мамиледе болушубуз керек, андан башка дагы жаратылган нерселер менен кандай мамиледе болушубуз керек. Анан тазалык жөнүндө айтылат, диндеги тазалык, анан өзүбүздүн денебиздин тазалыгы жөнүндө, анан атыр себеби мисалы ошол денебиздин тазалыгы башка бирөөлөр бизден жийкенип калбай тургандай ошол тартиптери кандай болот, мына ошолор жөнүндө. Эми Аллах Таала жок деп тургандар, мисалы Аллах Таала ишенбейбиз дей тургандар, алар менен кандай мамиледе болушубуз керек, эми аларды динге чакырганда кандай чакырышыбыз керек, же болбосо бир туура эмес иш кылган болсо кантип тыйышыбыз керек, мына ошолор жөнүндө айтылат. Андан кийин бул биздин акылыбыз, анан жүрөгүбүз, анан биздин башка дене мүчөлөрүбүз, мына ошолордун ортосунда кандай байланыш бар, мына ошолор жөнүндө. Анан жүрөктүн түрлөрү, кээ бир жүрөктөр, кээ бир пенделер болот, жүрөктөр ушундай болот, алар жадан гана жамандык, күнөө иштерди кылат. Анан башка бирөөлөр болот, ошол өзү күнөө менен кылганы менен дагы башкалар дагы буйройт, ошол жаман ишке буйруп турат, башкаларды чакырып тура турган болот мисалы. Анан кээ бир адамдар болот, такыр жамандыкка кол барбай тургандар болот, мисалы жалаң гана жакшылыктар. Кээ бир адамдар болот, өзү жамандык да кылбайт, башка бирөөлөрдү кошо жакшылыкка чакырып тура тургандар болот. Мына ошол жүрөктөрдүн түрлөрү, кандай түрлөрү бар, биздин жүрөгүбүз кандай болуш керек, мына ошолор жөнүндө айтылат. Анан биздин жүрөгүбүзгө келген ой пикирлер, эми туура эмес ой пикирлер болгон болсо кантип ал ой пикирлерди кетиребиз, эми кандай ойлор туура эмес болот, кандай ойлор туура болот, мына ошолор жөнүндө. Анан кийин жүрөгүбүзгө жалпы эле ошол жакшы сыпаттарды кантип өзүбүзгө өздөштүрөбүз, мына ошолор жөнүндө дагы. Тооба кылуу жөнүндө, анан Аллах Тааланы жакшы көрүү, пайгамбарыбызды жакшы көрүү, момундарды жакшы көрүү, анан Аллах Тааладан коркуу, Аллах Тааладан үмүт кылуу, бизге берген жакшылыктарга шүгүр айтуу, анан эки жүздүүлүк жөнүндө айтылат бул жакта, жалкоолук жөнүндө, Аллах Таалага тобокел кылуу жөнүндө, анан ихлас жөнүндө, анан рыя жөнүндө. Рыя деген эмне? Рыя деген кылып аткан ишибизди Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн эмес, башка эл көрсүн, кожо көрсүн деп башкалардын максат кылып кылган, мына ошол рыя. Мына ошолорду кантип дарылайбыз, мына ошолор жөнүндө. Эми буларды бүткөндөн кийин ушул кандай жаман сыпаттардын баардыгы айтылды, жакшы сыпаттардын баардыгы айтылды. Эми ошолордун баардыгын иш жүзүнө ашырып бүткөндөн кийин бизге эмне пайдалар бар? Бизге кандай пайда бар ушул нерселерди аткарганыбыздан, эмне пайда? Мына ошолор жөнүндө дагы айтылат. Мына ошол эмки сабактан китепке кириш баштайбыз. Ушун менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.